Ырчы Самара Каримова карылар үйүнө барып ырдап, мындай видеолорду салбайт элем. Себеби кайрымдуулук жүрөктө гана калыш керек деп ойлоймун. Мактангандык эмес, бирок бүгүн 2019-жылды жыйынтыктап жатып, бүгүнкү күндү бөлүшкүм келди. Кайрымдуу инсандарга Аллахым ыраазы болсун. Сиздер бирди берсеңиздер, Аллахым миңди берсин. Ылайым балдарыбыз кайрымдуу болсун, ата-энелерибиз батасы кабыл болсун, баарыбызга бактылуу карылык берсин, деп карылар үйүндөгү чалдар менен бийледи Самара Каримова. Маалымат булагы Нурайым Чекиткеji. Ал өзү айткандай тойлордун ханышасы. Ал Айгерим Расул кызы. Айгерим, салам. 2010-жыл өз сапарын каратып, соңуна чыгып жатат. Узап бара жаткан жыл сага кандай жылдардан болду? Саресеп салып көрдүңбү? 2019-жыл мен үчүн жемиштүү жылдардан болду. Бул жылдын көп бөлүгүн балдары менен өткөрдүм. Күндүзү бала карасам, кечинде убакыт болгондо тойго барып ырдап, ырларды жаздырып, клиптерди тарттырдым. Кичинекейбизди 3-декабрда 1 жашка чыгарып алдык. Экинчи редакциянын тандоосу менен жылдын мыкты ырчайымы намына ээ болдум. Ал эми келем сагырым, жылдын ыры жана башка наамдарга татыдым. Кыскасы сонун жылдардан болду. Акыркы убакытта жар-жардын ханышасы болуп калдың окшойт. Тойдо жар-жар ырдоодон тажап калган жоксуңбу? Жар-жар үйлөн үлпөт тоюндагы кимин болуп калдыбы? Той ээлер атайын мени чакырып жар-жар айтышканы чоң сыймык. Келинибиз сендей үй бүлөнү да, жумушту да кош алып кеткен үлгүлүү айым болсун деп ырымдап чакырып жатабыз деп айтышат. Элдин бул ишеними мага кубаныч тартуулайт. Эл да жактырган ырчысын гана тоюна чакырышат деп ойлойм. Албетте, мен өзүмдүн жар-жардын ханышасымын деп толук айта алам. Бир гана жар-жардын эмес, тойлордун ханышасымын, күлүп. Оштогу тойлорго гана кызмат кыласыңбы же башка областтарга да барып ырдайсыңбы? Кыргызстандын бардык облусуна чакырышат. Болгону эмчектеги кичинекей балам менен жолдо кыйналып калбайын деп алыска көп чыга албай калдым. Учурдан пайдаланып тойго чакыргандарга ыраазычылыгымды билдирип кетейин. Менин тойдогу гонорарым аз эмес, көтөрө алгандар гана чакырышат. Тоюн сенин графигиңе карап жылдыргандар болобу? Кээде бир күндө 3 же 4 жол жар-жар айтууга чакыруу түшүп калышы мүмкүн. Эже биз жетишпейбиз, башка жерде тоюм бар десем, биз күтөбүз дешет. Буга мен сүйүнөм. Бул мактаныч же өзүн көргөзүү эмес. Мен үчүн тойдун датасын жылдыргандар көп болот. Башка жерде тоюм бар десем, биз андан да көп төлөйбүз, бизге кел дегендер бар. Сүйлөшүлгөндөн кийин анта албайм десем, анда биз тоюбуздун датасын жылдырабыз дешет. Азыр элдин купулуна толуп сүймөнчүк болуп турган кезим деп эсептейм. Ырымга жакын эле экенбиз, ошондон да болушу мүмкүн. Маектешип жатып, Назик ошол эле учурда токтоо экениңди байкадым. Бирок социалдык тармактагы баракчаңдагы посторуңдан эмоциалдуу көрүнөсүң. Мен эмоционалдуу эмесмин. Болгону чыдамым чектен ашып кеткенде эмоциям чыгып кетиши мүмкүн. Негизи өтө чыдамкаймын. Аны жакындарым жакшы билишет. Унчукпай баарына күлүп жайнап сый мамиле кылганымды көргөндөр буга муну мынтип койсом болот дегендер жаңылышат. Мага кандай мамиле кылса ошондой жооп кайтарам. Акыркы учурда хейтерлер көбөйүп кетпедиби? Сындарды кандай кабыл аласың? Сындарга башынан эле көңүл бурбайм. Негатив жазгандарды жаман адамдар деп айтпайм. Балким депрессияда болуп турган учурда биз жаркырап чыга келсек, жакпай кетет окшойбуз күлүп. Чынын айтсам, акыркы убакта мага негатив жазылбай деле калды. Той менен чектелип чыгармачылык экинчи планга жылып кетти деп кабатырланбайсыңбы? Жок, себеби жакында келем сага жана кыз узатууга арналган ырым чыкты. Ырларыма клиптер тартылып жатат. Той жааты да, чыгармачылык жааты да өз жолунда эриш арка кулланууда. Клип тарттырып, ыр жаздырыш үчүн каражат керек. Биз каражатты тойлордон табабыз. Шоу бизнес, той бизнес болуп кетти. Мен тойду ырдабайм, баркымды кетирбейм деген ырчылар бар. Аларга карата көз карашың кандай? Тойго ырдаш үчүн чакыруу алыш керек да. Тойго чакыра турган, сен айткан сумманы төлөй турган деңгээлге жетип туруп, мен барбайм деп жатса, анда билбейм. Ага жетпей туруп кесир сүйлөгөн туура эмес. Мен кырдар тандабайм. Кээ бирлер ресторанды да тандашат экен. Кайсы жерде болбосун, мага демек тоого чакырып ырдайсың десе, барып ырдай берем. Анткени биз эл менен ырчыбыз. Өз кызматыбызды кылышыбыз керек. Бир сөз менен айтканда, тойду ырдасак да, концерт ырдасак да эл үчүн ырдап жатабыз. Тулпар тушунда деп коет эмеспи? Анын сыңар азыр ийгиликтүү ырчылардын бирисиң. Материалдык байлык топтоп жатасыңбы? Дөлөт келип жатканда убагында колдон учурбай кармап калыш керек. Өзүңүздөр деле байкасаңыздар, башкалардай акчаны чет өлкөгө барып эс алып келүүгө коротпойм. Болбогон нерселерди сатып албайм, сарамжалдуу пайдаланам. Акчамды банкка чогултам, жакшы бир идеяны ишке ашырууну пландап жүрөм. Аны убага келгенде көрөсүздөр.
Жаңы жылды көгүлтүр отко мурдагы стилиңде кийинип тартылдың. Экинчи дем ачылып жатабы? Бир эле образда калып калбаш керек. Ырчылар, күйөрмандар үчүн түрдүү образда чыгып турушу зарыл. Эне болдум деп эле отуруп калганым болбойт. Сахнага диванын образы керек. Мындан ары диванын образында жүргөнгө аракет кылам. Көп нугуң үй бүлөңө буралуу. Сүйүү 3 жыл эле жашайт дешет. Бул ойго кошуласыңбы? Үйлөнгөнүбүзгө 5 жыл болсо да кече эле кыз жигит болуп жүргөндөй сезилет. Жолдошум экөөбүз биз деле 2 балалуу болуп калдык деп күлүп калабыз. Бизде сыйыр мат жогору. Балалуу болгондон кийин сүйүүбүз башка деңгээлге чыкты десем болот. Мисалы, Азамат кызымды эркелетип жатканда, ушу балдарымдын атасы деп аяп жакшы көрүп кетем. Бир бүтүн болуп калат экенсиң. Биздин үй бүлө атабыздын орду чоң. Атанын ордун балага айтып туруш керек деген ойдомун. Бала төргө чыгып кетсе, ал жака отурба, атаң отурат дейм. Тамак ичерде жолдошум үйдө жок болсо да тамакты эң биринчи ага куюп алып коем. Балдарды атага болгон сый менен тарбиялаш керек. Турмушка чыккандан кийин ата-энеңдин баркы билинип жатса керек. Ошто жашап калгандыктан ата-энемди сагынам, бирок бат-баттан каташып турабыз. Балалуу болгондон кийин эненин баркын түшүнөт экенсиң. Бойдок кезде ушса таанып калчу элем. Азыр апам ушса да жагымдуу боло берет. Ушул убакка чейин боюм аларда ушуну ала берейинби деп апамдан сурайм. Ал эки балалуу болгондон өзүң чеч да деп телефонду коюп салат. Кээде сурабай койсом, муну эмнеге алдың? Жарабайт дейт күлүп. Атам неберелерине жакын, балдарым ырга, бийге шыгы бар. Алардын бийлеп жатканын көрүп жүрөгүм элжиреп кетет. Кирип келе жаткан 2020-жылга кандай пландарды койдуң? Буйруса 2020-жылы буга чейин болуп көрбөгөндөй жогорку деңгээлдеги жеке концертимди берем. Эми декреттен чыктым. Чыгармачылыкка кызуу киришип, күйөрмандарымды таң калтырып, сүйүндүрүп жаңылык жасайм. Гастролдук турне менен кыргыз жерине түрө кылдырам деп турам. Маек соңуна окурмандарыңа жаңы жылы менен куттуктап кет. Урматтуу окурмандар, жаңы жыл жалаң жакшылыктын, молчулуктун жылы болсун. Көкүрөктө жаткан кыялдар орундалсын. Маалымат булагы супер чекиткейжи.
Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон утуштарга ээ болуңуз.